Салам достор, бұл Даско жана ошондой эле Ош Лайф. Бүгүн биз сиздер менен эки достун шаурмаларынын негизги даамынын сыры эмнеде экенин айтып беребиз. Алардын балким этиндедир, же соусундабы. Келиңиздер, баарыбызын биргеликте көрөбүз. Эки достун шаурмасын көргөн адам ушундай өзүн карман албай калат. Башта дейчеңди жеп атат. Урматтуу достор, мындай азыр эки достун шаурмасын азыр даамдап көрүп аткан чагыбыз. Бүгүн башка берүүлөрдөн айырмаланып, мен өзүм даамдап көрбөйм, анткени көпчүлүгү мен жесем, сен эми программага тартылып атасың дейм, сен эми сөзсүз мактайсың да деген сөздөр болду. Ошон үчүн бүгүн атайын бизге элес каарман алып келдик. Дал ушул кызыбыз бүгүн сиздерге шаурманын чыныгы, даамы кандай экенин айтып беришип берет. Кандай? Жап атабы? Тыгылып калбайт, судан коюп берейин. Кандай экен даамы? Так. Эти көп. Анан кийин плюс башка шаурмалар жегенде ичинде салат көп болот. Тут вообще салат жок. Анан кийин фри башкача. Баягы кичинекей эме кылат го башка шаурмаларга салыштырмалуу. В целом он очень вкусный. И сытный. И большой. И объем өтө чоң экен. В принципе, жакшы. Плюс. 5 плюс. 5 плюс. Окей. Башка берүүлөрдө ушул дастан өзүң мактап атасың дедиңиздер. Бүгүнкү каарманыбыз дагы сөзсүз шаурмалар мактады. Эгер мага дагы бүгүнкү биздин каникейибизге дагы ишенбегендер болсо, сөзсүз эки доско келиңиздер. Сиздер өзүңүздөр ынанасыздар. Урматтуу достор, эки достон сиздер шаурманын 8 түрүн даамдап көрүп аласыздар. Ошол эле классический, мини, ассорти, кыскасы көптөгөн. Андыктан шаурма сүйүүчүлөр баарыңыздар эки досту күтөбүз. Анткени мына ушул жерде шаурманын чыныгы экен. Андан сырткары сиздер эки достон пицца, крылышки, бургер жана ошондой эле десерттердин дагы даамдарын тата аласыздар. Урматтуу достор, сиздер үчүн даярдалган пиццабыз дагы сонун болуп даяр болду. Баса, Ош шаарыбызда эки достун 4 филиалы бар. Тагыраагы алгачкысы болжолдо Макаренкада, же болбосо Араванскийде, библиотеканын тушунда, же болбосо Рамазанда. Жаз келиши менен негизи эле өлкөбүздө той топурлардагы көбөйдү. Той топурларда негизинен келиндин кийген көйнөгү чоң ролду ойнойт. Бүгүн биз сиздер менен дал ушул той көйнөктөрү жөнүндө сөз кылабыз. Азыр сиздерге Мадина свадебный салону жөнүндө айтып берүүнү туура көрдүк. Кеттик анда бул жердеги көйнөктөр сиздин табетиңизге сөзсүз түрдө туура келет деген ойдобуз. Салонун ичине дагы кирдик. Бизде болсо Айпери.
Айпери ошондой сонун бир көйнөктөр менен күтүп алып турган чагы. Бул көйнөктөр да ушул тойго кийле турган көйнөктөр. Бул көйнөктөр тойго чейинки кыз узатуу тоюна кийилет. Той да ал деле. Ал өзүнчө той, ЗАГС бизде өзүнчө той. Силерде көрүп турам, ал жерде той көйнөктөр да бар экен башка. Негизи той көйнөктөрдү кайсы жактан келет, анын фасондору боюнча айта кетсеңизчи. Бир аз басайлычы ушул жакка. Бул жакта бардык азыркы заманбап көйнөктөрдүн фасондорунун бар десек жаңылышпайбыз. Бизден каалаганыңыздардай, өзүңүздөргө жаккандай фасондогу көйнөктөр таба аласыздар. Не деген көйнөк? Бул русалка деген көйнөк. Русалка? Ооба. Эми аркасы узунунан кетет. Бул өзүнчө. Бул көйнөктөрдөн айырмаланып турат да. Артынан эрсип 2 жаш бала көтөрүп алып ошондой. Ошондой фасон деп түшүндүрсөк да болот. Буларчы? Бул мен өзүм үстүмдө тургандай эле, булар кыз узатуу тоюна кийилет. артыкчылыктар бар салондо? Биздин салондо бул көйнөктөрдү тандап келип, күнүн белгилеп кеткенден кийин той күнүнө биз көйнөк менен чогуу прическа, макияждарын жасап беребиз. Сонунга. Сонун экен. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды дал ушул Мадина той көйнөктөр, той көйнөктөр салонуна барыңыздарды чакырабыз. Дарегин дал ушул жерге жазып коебуз. Барыңыздарды күтөбүз. Жакшылыктарыңыздарда Мадина той салону кызматта.
Достор, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз Каганат футбол клубун сиздерге көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Дал ушул Каганат футболдук клубун бизге Даниэль көрсөтүп берет. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дал ушул кичинекей болгон Даниэль болмокчу. Жүрүңүздөр анда. Дал ушул футболдук клубда бөбөктөрүбүз кантип машыгышат, алардын профессионалдык деңгээлдеги жолу кандайча уланат, сиздерге ачып беребиз. Жүрүңүздөр. Каганат футболдук клубунда негизи эле бардык эле ата эне өзүнүн балдарын алып келсе болот. Тагыраагы 6 жаштан 16 жашка чейин жаш өспүрүмдөр арасындагы атайын топторубуз бар. Ар бир жаштын өзүнүн линиясына жараша. Анан акчаларын дагы бир аз сиздерге кыстырма катары айта кетейин. Эгер балаңыз 10 жаштан жогору боло турган болсо 2300 сом, а 10 жаштан кичи боло турган болсо 2000 сом акча төлөйсүз. Андан сырткары бизде көп балалууларга же болбосо өтө жакшы ойногон игрокторго сонун бир скидкаларыбыз дагы бар. Андыктан кайсы бир ата эне өзүнүн баласын футболго кызыгуусу болгон болсо сөзсүз алып келсеңиздер болот. Бизде чектөө жок. Ким алып келсе барысын кабыл алабыз. Эгер мүмкүнчүлүгү сонун болгон болсо, дал ушул жерден профессионалдык деңгээлдеги футболчу болуп чыгууга сонун бир мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул жерден жаш балдар жөн гана футбол ойноп эле тим болбостон, ошол эле учурда сиздердин күнүмдүк турмушуңуздагы колдонуп жаткан зыяндуу нерселерден дагы арылууга сөзсүз жардам берет. Мисалы, уюлдук телефон аркылуу же болсо дагы кандайдыр бир баланын өзүнүн зыяндуу бир адаттары болгон болсо, дал ушул спорт менен андан арылууга сөзсүз жардам берет. Хоба. Андыктан футболго келиңиздер. Дагы бир кыстырма катары айта кетейин. Каганат академиясында жалпы 6 поле бар. Анын ичинде 2 чоң футбол аянтчасы жана 4 кичинекей. Дал ушул аянтчалар сөзсүз түрдө сиздердин да колдонууңуздарга берилет коммерциялык негизде. Келип өздөрүңүздүн досторуңуз менен, жакындарыңыздар менен кандайдыр бир футболдук оюндарды же болбосо турнирлерди дагы уюштурсаңыздар болот.